Уланбек Эгизбаев чындыктын символу болчу. Ал келе жатканда саясатчылар качып турчу деп билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Кочкордо маркумду акыркы сапарга узатуу учурунда. Улан микрофонун көтөрүп ак үйгө киргенде саясатчылар залдан качып жөнөшчү. Туш келди кабинетке кирип, улан менен 3 мүнөттүк интервью берүүдөн качып турушчу. Анткени улан чындыктын, адилеттүүлүктүн, акыйкаттыктын символу болчу. Биз бүгүн мына ушундай адамды жоготуп отурабыз. Уланды унуттурбай, уланга керек болсо чоң мамлекеттик сыйлыкка сунуштайбыз. Башка аргабыз жок. Уланга сыйлыктын дагы, башканын дагы керек жок болчу. Улан ушул Кыргызстан бир оңолуп бир туура жолго түшсөк экен дечү. Биз күн түндөбөй уландын максаттарын, анын кыялдарын ишке ашырууга бар күчүбүздү жумшайбыз. Уланды жоктотпой, анын атын төрүк сактоого аракет кылабыз. Кош улан, жаткан жериң жайлуу болсун. Казакстанда кармалган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулун камакта калтыруу боюнча баш коргоо чарасы 15 августка чейин узартылды. Бул тууралуу казакстандык басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык мындай чечимди Алматы шаардык соту чыгарган. Эске сала кетсек, 19 февраль күнү Казакстандын башкы прокуратурасы аталган өлкөнүн чек арага жакын аймагында контрабанда менен шугулданган уюшкан кылмыштуу топторго каршы аракетти күчөтүү, бажыга байланыштуу тармагындагы укукка каршы ишмердүүлүктү токтотуу максатында атайын операция жүргүзүлгөнүн билдирген. Жыйынтыгында 35 шектүү адам кармалып, анын ичинде 3 кыргыз жараны бар. Анын бири Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу экендиги тастыкталган. Өзгөн районунун Жазы айылындагы унаа кырсыгынан 24 жаштагы жигит каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы билдирди. Маалыматка караганда кырсыктан улам алган жаракаттарынын кесепетинен Кызыл Дыйкан айылынын 1994-жылы туулган тургуну мерт кетти. Анын 1994-жылы туулган айылдаштары ар кандай жаракаттар менен райондук ооруканага жеткирилди. Учурда аталган кырсык боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат.